достор, силер менен Самат. Биз азыр Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайына келдик. Бүгүн 11 январь, азыр саат 5 болуп калды. Финалдык оюндар башталат. Грек-Рим күрөшү боюнча. Мен билбейм кимдер финалга чыкканын деле, бирок азыр чогуу ичинен кирип көрөбүз. Жана силерге дагы бирге көрсөткөнгө аракет кылам. Финалдык оюндар. Грек-Рим күрөшү, Кыргызстандын чемпионаты кет деген эмесе. Протоколду бизге алыш кыйын болот. Азыр биз эрте келип отурбуз. Ошондуктан кичине күтө туралы. Жөн турганча тиражды жеп турайын дедим. Көрөбүз азыр. Эмеден секретариат келгенде протоколду алып, финалга кимдер чыкканын дагы билебиз. Айтмакчы, бул оюн 2 күн болот. Бүгүн, эртең. Бүгүнкү финалда кимдер болгонун бүткөндөн кийин билебиз дагы. Азат Эркинбаевди көрүп алыңыздар. Кыргызстандын Грек-Рим күрөшү боюнча башкы күрөшчү. Улуттук курама командасы. Канат Бегалиев менен Ишира сүйлөшүп аткан. Достор, мынакей азыр эле протоколду алдым. Булай буюрса. Финалга кимдер чыкканын дагы айтайын. Мына 55 килограммда Конушбаев Сардар, Сулайманов Хасан. Так, 63 килограммда Аматов Урматбек менен Марлен Асикеев биринчи орунга талашат. 72 килограммда Царев Руслан, Анарбек уулу Назарбек. 82 килограммда Илгиз Билимов, анан Кыдырша Бейшалиев. 97 килограмм Үзүр Жусупбеков менен Бексултан Махмудов кармашмай болушту финалда. Мына элдер да акырындап уже көбөйө башташты. Мына биякта да караңыздар. Үстү жак бош албетте, бирок азыр бүткөндөн кийин дагы элдер келип атышат. Мына көзүңөр байкагандай улам эле келип аткан элдер. Ошо азыр бүткөндөн кийин финалды көрөбүз. Финалда Конушбаев Сардар мен Сулайманов Хасан беттешет. «63 килограмм салмакта Аматов Урматбек мен Асикеев Марлен. «72 килограмм салмакта Царев Руслан мен Анарбек уулу Назарбек. 82 килограмм салмакта Билимов Илгиз менен Бейшалиев Кыдырша. Жана 97 килограмм салмакта Жусупбеков Үзүр менен Махмудов Бексултан беттешет. Ушо достор, даяр сарылганда финалдык беттешүүлөр төмөнкүсү өтөт. 97 килограммдан баштайбыз, анан 82, 72, 63, анан 55 килограмм салмак менен жыйынтыктайбыз. Өйдөдөн ылдый чөт экенбиз. Килемге чакырылат 97 килограмм салмактагы финалисттер Жусупбеков Үзүр, Махмудов Бексултан. Ничего, достор, таанып атасыңарбы? Эртең күрөшөт. Акжол Махмудов. Мына ушул бала үчүн эртең могу 70%га толгон Кожомкул атындагы спорт сарайы эртең 100%га толот деген ишенич бар. Эртең менен баштап эле. Үзүр Жусупбеков мынакей. Махмудов Бексултан Кыргызстандын учурдагы травмалык байланыштуу
жеңиш Жүсіпбек Күйзүлдө. Мына өзүңүз байкагандай эле Бексултан жаракатына байланыштуу оюнга чыгуудан, күрөш албасын билдирип, Жүсіпбек мына автоматтык түрдө жеңүүчү болуп өзүн-өзү жеңбей турган кезде. Жүсіпбек Кыргызстандын чемпиону 97 килограмм салмакта. Мейли 82 килограмм салмакта азыр Илгиз Билимов менен Кыдырша Бейшалиевдин күрөшүн көрөбүз. Встречается красным трико Билимов Илгиз РС, синим трико Бейшалиев Кыдырша Руар. Калыс жок болуп атат, калыс. Калыс жок. Калыс келмейинче башталбайт күрөш. Мынакей. Калыс ордунда спортчулар бар. Бул салмакта эми күрөш болот Кудай десе. Илгиз Билимов, Кыдырша Бейшалиев, РС менен Руар. Кызыл трикочон Билимов. Леми көк трикочон Кыдырша Руарда. Кыдырша жакшы күрөшпөө болгонуна байланыштуу пассивке отургузду. Эми Илгизде алгачкы упайды алууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Упай жок. Кайрадан стойка. Эсеп. Азырынча 1-0. Пассив болгон үчүн Кыдырша 1 упайын алдырып алды. Алыс качкоч көрүнбөй калды. Чабуул бүтө элек, ошондуктан челлендж каралбайт. Эми караса болот. Челлендж кабыл алынган жок. Ага, 15 секунд сверху стоял же. Счет опасный. Тағы 2 балл, он досрочный победа болып кетиши мүмкүн. Мындашы керек азыр Кыдырша. Биринчи раунд. Биринчи тайм. Жақсы, гүлбе, жақсы. Бай саға. Жақсы. Ал! Два балла, все, болды. Илгиз өзүнөн кетип калды. Победа одержал Бейшалиев Кыдырша Руар и стал чемпионом весовой категории до 82 килограмм. Уктуңарда. Күрөшүп бүткөндө барам. Сүйлөшпөдүкпү жана? 72 килограмм салмак. Руслан Царев, Назарбек, Анарбек уулу.
Кызыл трикожон Руслан. Поближе, Руслан. Не суети. Перевод. Турба değil, турба. Потаскай. Kalkın, турбам. Bir bal. Азырынча Руслан. Сейт. 2 балл. Да, 2 балл. Так же, вот смотри, хорошо получилось, как бы что. 5-0 есе азырынча. Өзүңөр байкагандай Руслан бул жерде Царев толугу менен үстөмдүк кылып атат. Финалдык беттеши экенин карабайт. Под тебя, говорю. Кезектеги балга жакын. Кармала бутты, кармала. Руслан Царев, Доуси Беркутта. Ой, мынаке. Тагы 2 балл. 7-0 ошо менен эсеп. Өнүм Назарбек жетиген таймда. Маш кылмакчы. Мынаке азыр. Руслан азыр күрөштү бүтүрүп койгонго 1 балл берип турат, 1 балл. Мынаке маш күрөштү бар, бул жерде шашпады атат, шашпады. Руслан Царев биринчи бөлүктө ойну күрөштү. Просто прием, один прием, что ты, блядь? Алдын ала бүтүп алды. Машык күрөштү айтып атат, шашпа деп. Тура азыр биринчи 7-0 болуп аткандан кийин шашылыштын кереги жок. Зачем ты сюда забиваешь? Стоит тебе. Вот это забери свой. И дыши спокойно. Нормально, зайди левую зайди. Экинчи бөлүк. Ой, мынаке азыр упайын алып кетүүгө өтө жакын Руслан. Чыгар мынаке. Чыгар. Болду. Бүттү. Эсеп 8-0 жана Руслан. Чистый лист победа одержал Царев Руслан и стал победителем весовой категории 72 килограмма. Руслан Царев. Урматбек Аматов, Кыргызстандын учурдагы чемпиону. Урматбек Аматов. Представляем борцов весовой категории до 63 килограмм. Финал. В красном трико Аматов Урматбек. С5 Дурдой. В синем трико Асикеев Марлен. Руор. Не паси. Вот так, хорошо. Паси, брат. Урматбек Аматов азыр партерге жатмакчы. Эсеп 1-0. Биринчи упайды Марлен алалы. Ури, нормально пойди. Раскрыйся! Раскрыйся! Дагы. Улан кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ох, Марлен кара бичекен. Ох, Марлен. 3-0 эсеп. Ой. 63 килограмм салмакта
Казанда жаңы чемпион болот окшойт. Урмат азыр активдүү кыймылдарды кылбаса 3-0 өтөт. Бар. Уршап алды. Урмат жакыныраак упайды. Ошентсе дагы. 5 балл. Не кетти? 4 балл жана. Марлен азыр жеңүүгө өтө жакын болгон 1 балл гана бөлүп турат. Каралачын аке. 7. Жок аке 7-0. Несе Урмат азыр чеберде өтө. Марлен азыр бизге жакшы шоу көрсөттү. Жуз болдук. Болгону 2000-жылкы бала бул. 2000-жылкы бала мына Кыргызстандын чемпиону болгонго болгону 1 упай бөлүп турат азыр. Азамат Марлен. 2000-жылкы бала. 1 балл. Чемпион болууга 1 балл жетпей турат Марленге. Эми Урмат азыр көп аракет кылыш керек болуп калды. Олаш үчүн 7 балл. Урмат үчүн өтө эле оор болуп калды. Кана. Жаштык да бар, жаштык карабач. Марлен чарчабаганы көрүнүп турат азыркы. Мынаке. Ой. Эртесini aldı da Marlen, ertesini aldı da. Şaşbaş gerek bolçu. 7-0 ötüp aткан кезде Азамат Урмат. Азамат барыр кат көрү, барыр. Бул бала. Победа на Ташиадина Алматов Урматбек. Денеде ката кетти. Сайда Урмат кетти. 7-0 ötүп аткан кезинде бир туше менен басты. Ой. Бирок ошентсе дагы Марлен өзү ким экенин көрсөтүп койду. Мындан кийин 72 салмакта Өкүнбө Марлен барды калды да сенде. Карабачы, залдын баары азыркы күрөштү талкуулап атат. Урмат менен Марлендин күрөшү. Мына эң кызыктуу күрөш болду. Элдин баары азыр мына жарымысы Марленин утуп калганын дагы эле талкуулап бете албай атат. Ката кетти. Жарымысы Урматтын жеңишине таң калып атат. Болду чемпиондукту алдырды болуп калганда Урматчы. Ошол маалда алып кетпеди. Ай. Мынаке грек-рим күрөшү. Кызык. Спорт сарайды бир сире көрсөтүп коюн элдердин толгонун. 70% толду. Бүгүнкү 11-январдагы 2019-жылдагы акыркы беттеш Конушбаев Сардар жана Сулайманов Хасан. Жалгабат жана Руор. Кызыл трикочон Сардар Конушбаев Руордан. Көк трикочон Жалгабаттан келген Хасан Сулайманов. Сардар азыр партерге жатмакчы. Сардар, давай. Алсам болот. Жок, упай бербейт мындайга. Эмбир мүмкүнчүлүк. Таш экен Хасан. Хасан таш экен. Биринчи бөлүк 1-0.
Сардар. Ой, мынаке. Катуу күрөш. Бүгүнкүндөн акыркы күрөш ушундай бүтүш керек болчу да. Эмне болду? Хасан биринчи балын алып отурат, жана Сардар азыр партерге. Пассив. Эми. Хасан алгачкы балын алып кеткенге жакын. Екі бал. Чала болып қалды, чала. Есеп 5-1. Көк трикочан алды да Хасан. Жаллуаттан келген спортсмен. Ой. Күрөш керек. Хасан азыр уақытты ойын айласы. 30 секундтан biraz ашығырақ уақыт. Хасанды чемпиондық. Мына Хасан чарчап қалды, Сардар. Чарчап қалды. Жиырма секунд. Секунд. Хасанды құттықтай берсек болды болып қалдық жет. Ушун менен бүтті. Чарчап қашты спортчылар. Жана Хасан Сулайманов Кыргызстандын чемпиону 55 килограмм салмакта. Сулайманов Хасан жетишти. Жаллабад шары. Ошондук 55 килограмм салмакта чемпион болду. Алдыда 60 салмакта. Ошого да карабай бираз зал кете баштады. Спорт сарайда бошой баштады. Эртең мына бул жака жык-жыйма киши болмокчу. Көпчүлүгүн сүймөнчү болгон Акчол Махмудовдун күрөшүн көрөбүз дегендер. Эртең албетте залды толтуруш арбышып. Биз болсо силер менен коштошобуз. Бул блокту сиздерге чакан кылып даярдап берген. Мен Самат болдум. Жакшы тургула.